Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Assalamu alaikum urmatu cemaat. Birinçiden bütkül alamda çok жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таң атып та күн баткан чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз биздин ушул убакка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды, деги эле ар бир кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылган болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзелтеден бар, анын башталышы жок. Аллах Таала ар дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт. Аллах Таала ар дайым туруучу, ал эч качан уктабайт. Аллах Таала ырыскы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Аллах Таала мына ушундай улуу зат, Аллах Тааланын улуктугу чексиз. Маша Аллаху кана ва ма лам яша лам якун. Аллах Таала эмнени кааласа, ошол гана болот. Аллах Таала эмнени каалабаса, ал эч качан болбойт. Демек, ушул убакка чейин эмне болду? Бардыгы Алланын буйругу менен болду. Азыр эмне болуп жатат? Ал дагы Аллах Тааланын буйругу менен болуп жатат. Мындан кийин эмне болот? Ал дагы Аллах Тааланын буйругу менен болот. Аллахтын буйругусуз канчалаган шамал, борошон, куюн, чапкын болсун, Аллахтын буйругусуз дарактан бир жалбырак түшпөйт. Канчалаган аттар тапырап, чуркап, чуркасын, жүргүрсүн, Аллахтын буйругусуз жерден бир чаң көтөрүлбөйт. Аллах Тааланын буйругусуз канчалаган кыргын согуш болсун, бир кумурскадагы Аллахтын буйругусуз өлбөйт. Бардыгы Аллах Тааланын буйругу менен болот. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Фаалу лима юрид". Аллах Таала эмнени каалаган болсо, дал ошону кыла алат. Кылышы Аллах Тааланын буйругу келген учурда ага тоскоол боло турган, аны кайртыра турган эч нерсе жок. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Аллах Таала Кур'анда башка бир аятта айтат: "Сенин Роббуңдун аскерини Алла өзү гана билет". Асман жердеги нерсенин бардыгы Аллах Таалага таандык. Аллах Таала кимди кандай каалаган болсо, ошондой кыла алат. Ошондой эле Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Бакара сүрөсүндө сиз биздерге кайрылып айтат: "Я айюхаллазина аману". Эй иман келтиргендер, силерге өзүңөрдөн мурунку элдердин машакаты жөнүндө мисалдарды билбей туруп бейишке киребиз деп ойлойсуңарбы? Аллага жакырдыр ар түрдүү оолулар, аларга жакырдык ар түрдүү оорулар жеткен жана кооптуу коркунучтарга кабылышкан. Кимде ким мына ушундай ар түрлүү оору, кедейчилик жана ар кандай кырдаал, оор кырдаалга кабылышып, кимде ким ошого сабыр кылган болсо, Аллахтан деп билген болсо, албетте бул инсандар бейишке киришкен. Кимде ким инсандар ойлоп сабыр кылбастан, балким кайгырып, өзүнүн ичиндеги арыз муңун айткан болсо, албетте урматтаган бул адамдар бактысыздардан болуп калган. Бүгүн бул аяттарды биз эмне үчүн тандап алдык? Анткени баарыбызга белгилүү болгондой, урматтуу туган, Түркияда жана Сирияда болгон жер титирөө бул бардыгыбызга белгилүү болду. Биз анык кабыл алабыз, бул Аллахтан келген өтө чоң сыноо. Түркияда болду деген сөз, бул Кыргызстандын бир бурчунда болду деген сөз. Түркияда болгон нерсени биз Кыргызстанда болгондой кабыл алабыз. Ошондуктан Түркиядагы жакын му'мин мусулман бир туугандарыбызга чын жүрөгүбүздөн терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Анткени баарыбызга белгилүү болуп атат, күндөн күнгө жоготуулар көбөйүп, күндөн күнгө өлгөндөрдүн саны ашып барууда. Кантсе дагы бул Аллахтын бизге келген өтө чоң сыноосу. Андыктан биз ал элибизге, ал жердеги бир туугандарыбызга айтабыз: эч качан кайгырбаң, эч качан капаланбаң. Ооба, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде кандай сыноо берген болсо, ага сабыр кылгандарга убада берип Аллах Таала дагы айткан. Ошондуктан күндөн күнгө өлүм көбөйүп, күндөн күнгө жоготуулар, жакындарыңыздан ажырап жаткан болсоңуз, араптардын ырчысы айтат, акын айтат: "Иза иштадда бика балва фафаккир фи алам нашрах фаусрим байна исрайни иза факкартаху фафрах". Качанда саңа кайгы, капа келип, жакындарыңдан күнгөн күнгө ажырап, өзүң жалгыз калып бараткан болсоң, анда алам нашрах, Кур'ан-ы Каримдагы Шарх сүрөсүнүн ачкандагын окугун дейт. Сөзсүз сен кубанасың.
Sözsüz sen Allah'tan bergen sınovsuna razı bolasın. Sönsün sen süyünösün. Ankeni al sürede Allah Subhanahu Taala özü uvada berip bekemde aytat inne ma'al usri yusra fa inne ma'al usri yusra. Albatta bir kıyınçılık menen iki jirgalçılık kelet. Sözsüz türüde bir kıyınçılık menen iki jirgalçılık kelet dep Allah Taala özü vada berip atat. Ova urmat tutugan bir kezde jalpı üy bilöňüz menen bala çakаңыз bary toluk jey turganыңыз kalaganday jep, kalaganday kiyinip turgan bul wagtynçalyk ele nerse. Allah hasonada andan keyin kimge kanday kalagan bolsa dal oşonday sınoo beret. Munu Allah'tan kelgen sınoo dep sabır kılıp şükürçülük kıla turgan bolsaňyz, albatta anın jirgalçylygy da kelet. Allah Taala özü vada bere turmat tugan. Oşonduktan men jalpy ele Kırgız eline degele özgöçe Türkiýedagi bir tugandarybызга tereň kaygıry menen owa köňül aytam, siz kapalanbaňyz. Siz kaygırbaňyz. Ankeni akındarыбыз aytkan eken, külüp jürsem sen baktıloo debegin, men kaygını külkü menen jeňemin depçi. Owa jılmayıp koýuşluk bu özü sadaka. Külüp jürüşlük bu özü sadaka urmaty tugan. Kança içinde kaygı var, kança oor jogotular var, kançalagan oor kündör var urmaty tugan. Sizge bu hiç nerse emes. Mundan dagı oor jogotular, mundan dagı korkunçlu kündör, mundan dagı öte üreýdi uçurgan okyalar Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem'de bolgun. Bardygyna sabır kıldı, akırına en jeňüçi oşol boldu. Oşonduktan ıssyk kumda jatkan tö siýakty sen da turmuşdun ıssyk suguna çydamdy bol. Ankeni urmat tutan bir gün oşol jirgalçylykdagy kelet. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem'e kelgen sınawlарды bardygybız bilebiz. Tarihte okuňuz urmat tutan anday kırdalga hiç bir paýgambar kelgen emes. Anday oor uçurga hiç bir paýgambar kelgen emes. Allah Taala en süýkümdүү paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem'de en süýgen pendesini dal uşunday sınady. Demek biz kançalık paýgambarыбызга jakyn bola turgan bolsak oşonçoluk. Oşontan sahabalardan birisi paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem garap aýtdy, men sizdi bardyk nerseden jakşı görüm. Özümden dagı arıtık jakşı görüm dediler. Paýgambarybız aýtdy, anda kütüp turgan sana oor sınawlar kelet dedi. Nege paýgambarybızdy kim jakşı göre turgan bolsa demek beýişte oşony menen birge bolat. Allah Kur'an-ı Kerimde aýtkan, Allah paýgambar hadiste aýtkan, kimdi jakşı göre turgan bolsa beýişte oşony menen birge bolat degen. Al jannatu laysa majjanan, beýiş bul beker nerse emes. En jakşı görgen adam menen beýişte boluş üçin sana oşoga kelgen sınawlar dagı sana kelet, sen aga sabır kılışın kerek urmat tugan. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem'de sydaganda Allah Taala törelişi menen de jetim kılıp sınady da. Törelişi menen de atası jok urmat tugan. Jetim boldu. Ya Allah. Makul çoňoýdu bir tamga bilbeyt da. Bir tamga bilbeyt urmat tugan. Araptın özünün bir tamgasy kanday жазылат bilbeyt. Sınawlar. Çoňoýdu, paýgambar boldu. Allah Subhanahu Taala paýgambar sallamga uşunday nekle oor kündörü saldı. Namaz okup jatkan uçurda paýgambaryň başına tazalanbagan töөнүн içek çawagyny alıp kelip başına taşlap koydu. Anın oorlugdan paýgambarыбыз başını secdeden köterelbey kaldı. Munday sınav muna 100'ge dagı kelgen emes, akırga çeyin kelbeyt dagı urmaty tugan. Kelbeyt dagı alçı. İşenbeysin, töөнü kayaktan soyut, kaçan sen başına alıp kelip taşlayt. Jok urmaty tugan. Jönökele musurkany da alıp kelip taşlaganga daý albayt hazır. Paýgambaryň başına uşunday kılıp taşladı. Owa. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem betini kogala kılıp kögörtdü. Paýgambaryň tişini sındırıştı. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem de jetim dedi. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem de jalgançı dedi. Irçı dedi. Bakşı dedi. Jindi dedi. Adam balasının oğuzuga kanday jaman sözler kelgen bolsa, oşonun bardygyny aýtdy. Owa Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem tiri kezinde kızlarının bardygydan ajrap kaldı. Uğullarının bardygydan ajrap kaldı. Bir ile kızı Fatima kaldı. Ayalı Hadiçe enebizden ajradı. En jakşı görgen Abu Talip'ten ajradı. Atadan jalgız Fatima enebiz ile kaldı da. Paýgambar özü jalgız Fatima kızı ile urmaty tugan. Kançalagan oor kündör bolsa dagı bardygyny sabırlılık menen Allah'a kaygırı menen tereň jeňde urmaty tugan. Oşonduktan Firdavs beýişi wada keldi. Al ele emes 4 halifa sahabalar
Abu Bakr, Umar, Osman, Ali'ge dağı dal mına uşunday oğru sınavlar geldi. Umar razıyallahu anhu bağımda turgan uçur, bağımda imamçılıkta turgan uçurda düşman gelip kanga boyup gitti. Osman razıyallahu anhu'nu urmat tutugan mına uşuntip anı dağı öldürüp kol salıp öldürüp gitti. Bu Osman Zinnurayn peygamberimizin kuyuv balası. Ağa kim kol kötöröt deysin? Albatta en baktısız adam. Ali razıyallahu anhu'a domat boldu. Peygamberimizin ayalı Abu Bakr razıyallahu anhu'nun kızı jalpı musulmanlardan enesi Ayşe ene özge domat düştü, zina kıldı degen domat düştü. Bardığı sahabalar bardığı şeklenip kaldı. Peygamberimiz çında öyle ekan dep sahabalardan kengeş soray başladı. Zina kılışı mümkün mü depçi. Umar razıyallahu anhu aytdı, ey Allah'ın elçisi, bul degen koruk domat. Allah Teala bir jaman musurga kongan çımındı sizden üstünüzge kondurbaydı. Ana zina kılgan ayal menen kantip sizdi yaşatıp koysun. Bul hiç kaçan emas, bul koruk domat dedi. Ali razıyallahu anh sen ne deysin dese, ya Allah'ın nesi olur, Ayşe'nin öz kamır kılıp atıp uktap kalat ko. Onday nese onun oyuğa kelbeyt dedi hurmat tuğan. Kansedağı oğur kündörlü ötkörüdü. Ayşe'ne özü aytat, 3 gün köz yaşım tınbay iyladım deydi. Ova, bugün Türkiye'dagi bir tuğandarızdagi dal mına uşunday jegeni jelim. İçkeni iring balıp, hiç nerse köngülüge batpay turgan uçuru, ova, biz anı tereң bölüşöbüz. Türkiye'de bolgon, bul Kırgızstanda bolgon dep esepteybiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, kimde kim adamdardın jakşılığına şükürçülük kılbasa, al hiç kaçan Allah'tın bergendigine şükürçülük kıla albayt deydi. Bizge kançalık jakşı kılganı bilemiz, al elemez ansız dele Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytkan, innemel mu'minuna ihva, bardık musulmanlar bir turgan deydi. Ova Siriyada bolgondağı bir turgandarga tereң köngül aytabız. Allah alardın imanı uşunçalık çoň eken, imanı uşunçalık bekem eken, oşontan Allah Teala alarga oşonday sınoo berdi. La yukellifullahu nefsen illa us'aha. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytat, Allah insan kötör ala turgan gana sınoodu beret deydi. Demek al bir tuğandarızdın imanı uşunçalık bekem eken, Allah Teala kötör ala turgan sınoo berdi hurmatly tuğan. Bizge nege kelgen jok, bizdin imanımız alardan tömen eken. Allahçalık emes eken. İşemeseniz karаңыз, butu kolu basılıp jatat, jaş nariste kelimeni aytıp bul dini menen koştaşıp atat. Atası жерде turat tartıp kelimeni ayt, kübölük ber dep, la ilahe illallah Muhammed Resulullah, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü dep, kançalan kübölük berip jatıp bul dini menen koştaşıp atat. Demek imandары mına oşonçoluk. Alardın inşallah bara turgan jelleri belgilүү. Bulardı üy basıp, bular jer terböwdөн uşunday jan taslim bolup atat urmatly tuğan. Hakikatta bul insandarыбыз, bir tuğandarыбыз, Kuday buyursa bizdi Firdavs beyşinden kütüp alat dep işenebиz. Jakın tuğandarına dagı tereң kaygırуу menen. Antkeni urmatly tuğan, Kırgızstandın kuvanычını menin kuvanычım dep sezgen. Kırgızstandın kaygısını menin kaygın dep sezgen. Kırgızstan egemendүү kündü alganda eң birinci kut bolsun degen bul жалгыз gana Türkiye bolat. Bul tarih hurmatly tuğan. Bizge kanday kaygı kelse bizdin kaygı dep teң bölüşkön dal oşol bir tuğandarыбыз. Andıktan biz dağı alarga aytabыз, ova. Kaygırbaňız, hiç kaçan kapı bolboňuz, bul Allah'tan kelgen sınoosu sizge berip jatat. Andıktan adam balası açarçılıktan keyin sözsüz tokçuluk kelet. Uykusuzluktan keyin sözsüz beypildүү uyku dagı kelet. Oorudan keyin şifa dagı kelet. Joголган nerse tabılat. Joldan adaşkan jolun dagı tabat. Jardam suragın jardamını tabat. Karаңgılık tarap jarıklık dagı kelet. Andıktan hiç kaçan kapalanbaňız hurmatly tuğan. Biz albatta Kırgızstan jön karap turbayбыз. Kolubuzdan gelişince Kur'an hatımdарды kılabız. Kolubuzdan gelişince jardamды sunabız. Kolubuzdan gelişince Allah'tan dua kılıp tilep jatkan uçurubuz. Ya Allah'ım oşular tiriw ahvalda çıkıp kalsa eken. Ya Allah'ım uşular tiriw abalında kutkarıp kalsa eken dep kolubuzdan kelgen jardamımızды berip jatkan uçurubuz, bere berебиz. Emi özgöçe bul neseden ülgü alışыбыз kerek hurmatly bir tuğanım. Sözsüz ülgü alışыбыз kerek. Ya Allah tövbe kılışыбыз kerek. Oşol jaş nariste kelimeni aytıp atat.
Балким ал балагатка жеткен, жетпеген. Макул жеткен болса дагы бизден бир канча жаш экен, анын күнөөсү эсептелүү эле, урматтуу тууган. Анын күнөөсү эсептелүү эле. Ошол келимени айтып туруп акыркы сөзү менен не кылып атат? Бул дүйнө менен коштошуп атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ман кана ахиру каламихи ла илаха илlallah дахалал жанна." Кайсыл адамдын акыркы сөзү ла илаха илlallah болсо, бул бейишке кирди деген. Кирсе керек, жакшы ниет кылып кое бер, жакшы адам эле деген жок. Пайгамбарыбыз чечкиндүү түрдө айтып атат, бейишке кирди деген, урматтуу тууган. Эми сиз биздин акыркы сөзүбүз кайсыл болот? Алла гана билет. Албетте биринчи фарзыбыз мына ушул. Ла илаха илlallohны айтасыз, мусулман болосуз. Акыркы фарзыңыздагы дал мына ушул. Эми акыркы фарзды аткара алабызбы, аткара албайбызбы? Бирибиз дагы айта албайбыз, урматтуу тууган. Акыйкатта үмүт кылабыз, ошого жараша даярданышыбыз керек, ошого жараша бекемделишибиз керек. Демек, ата бабабыз айткан, кырсык кабак каштын ортосунда. Ким ойлоду ошондой болуп кетерин? Ким билди дал ошондой болуп өлөрүн? Ким күттү ушундай абал келерин, урматтуу тууган? Эч ким күткөн жок. Эч ким ойлогон жок. Канчасы той өткөрөм деген ойдо эле, канчасы бирөө менен жолугушам деген эле, канчасы конок күтөм деген, бардыгы жакшы ниетте эле да, урматтуу тууган. Ооба, болушу мүмкүн арада анча-мынча бузукка тияка барам деген, бул жакка барам деген, андай иш кылам деген, мындай иш кылам деген, бирок бирөөсү дагы жетпей калды. Ооба, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, акыр кыяматка жакын бир топ атчан кошун Каабатулла, Байтулланы басып алабыз, ошону бузабыз деп жолуга чыгат. Жолда баратканда алардын бардыгыны жер жутуп кетет деди. Айша энебиз айтты: Алланын элчиси, алардын арасында башка эле ойдо келген жакшы ниеттеги адамдар дагы бар. Дедилер, пайгамбарыбыз айтты: кыямат күнү ар бир адам өзүнүн ниетине жараша тириле берет деди. Андыктан, урматтуу тууган, бардыгыбыз ниеттерди түздөйбүз, бардыгыбыз өзүбүздү оңдойбуз, бардыгыбыз не кылабыз? Тобо кылабыз, кечирим сурайбыз. Ооба, алдыңкыларга кандай сыноолор келген, аларды эч качан унутпайбыз. Анткени бизден алдыңкы канчалаган адамдар келсе, аларга ушунчалык оор сыноолор келген. Керек болсо, Аллах Таала Закария алейхиссаламды пайгамбар кылып жиберди. Ал өзүнүн коомунан өлгөн, өзүнүн коомунан колунан өлгөн. Эң бактысыз адам ким болот? Пайгамбарды өлтүргөн адам болот. Мындан бактысыз адам болбойт. Же пайгамбар аны өлтүргөн адам эң бактысыз адам ушул болот, урматтуу тууган. Ошондой эле Закария алейхиссаламды өлтүргөн болсо, Яхья алейхиссалам, Яхья пайгамбар дагы өзүнүн коомунун колунан каза тапкан. Эки пайгамбарды мына ушундай өлтүрүшкөн. Бул деген сыноо деген сөз. Сизге дагы мына ушундай сыноолор келет. Канса дагы сиз биз эч качан кайгырбашыбыз керек. Чынында эле, урматтуу тууган, ол жагыңа кара, сол жагыңа кара, алдыңа кара, артыңа кара. Ар бир адам өзүнүн эмнеси менен, машакаты менен күлүп жайнап жүргөн болсо, сиз ойлобоңуз эң бактылуу ушул экен деп. Жок. Бирөө кайгырып ыйлап отурган болсо, сиз ойлобоңуз эң бактысыз адам ушул экен деп ойлобоңуз. Балким ошол ыйлап Аллахтан коркуп дуа кылып отурган болсо, эң бактылуу адам ошол болот. Абу Бакыр разияллаху анху бизге үлгү. Билесизби? Аллахтан коркуп ыйлай берип, эки көзүнүн мынол жери кудум эле суу аккан арык сыяктуу болуп калган. Адамдын көз жашы бул дагы туздуу экен да. Ушул эмне болуп ага берип, мына ол жери суу аккандай арык болуп, чийин болуп калган көз жаштын себебинен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өмүрүнүн акырында өзүнүн орун басарын дайындап кетер учурунда, менин ордума Абу Бакыр өссүн десе, Айша энебиз көнбөй жатат. Жок, Алланын элчиси, аны койбоңуз. Неге? Ал ыйлай берип намазды акырына чыкпай калат. Аллахтан коркуп ыйлап, намазда туруп, ыйлай берип Кур'ан аяттарын, Фатиханы окуй албай, акырына чыкпай калат, артындагы үммөт кыйналып калат деп айтып атат да. Атасынын канчалык деңгээлде таква, атасынын канчалык деңгээлде Аллахтан коркоруну Айша энебиз өзү айтып берип атат, урматтуу тууган. Андыктан сиз биз дагы Аллахтан коркуп ыйлай турган күндөр келди. Көз жашты төгүп тооба кыла турган мезгил жетип келди. Бардыгыбызга, урматтуу тууган, бул нерсе анык болду. Ооба, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде «Иза зулзилатил арду зилзалаха»
Zilzala surasını Kur'anda bayandap koydu. Kırgızça çıktı, açıp bir köz жүгүртүп коюңуз урматтуу тууган. Бүгүн бул болгон зилзала Түркиянын жер бетинин bir бурчунда эле боло турган болсо, кыяматка жакын жер бети, жер шарында дал ушундай болот. Суу кандай толкуган болсо, жер дал мына ушундай толкуйт. Ошондо Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат, жер инсанияттын ар бир инсандын, ар бир адамдын кылган амалына жер өзү кабар берет. Жер өзү кабар берет урматтуу тууган. Ошондон жердин үстүндө бүгүн басып жүрөсүз, текеберлик кылбаңыз. Жердин үстүндө бүгүн басып жүрөсүз урматтуу тууган, көп күнөөгө батпаңыз. Эртең жердин койнуга дагы кире турган учур келет. Эртең жердин кабар бере турган учуру дагы келет. Ошондуктан биз эскертүүчү гана. Албетте урматтуу тууган, оңдоочу, туура жол берүүчү Аллах Таала мен айткан нерселерим бул өзүм үчүн. Бул өзүм үчүн. Мен дагы оңолоюн. Мен дагы тооба кылайын. Мен дагы кечирим сурайын. Мен дагы сиздерге окшош берешен болоюн. Мен дагы сиздерге окшош таква болоюн деген гана максат урматтуу тууган. Анткени ар дайым айтып келем, мага жакындар мына биринчи сафтагылар жакыныраак турган болсо, тигилерге караганда булардан дагы жакыныраак өзүмдүн кулагым болуп атат. Өзүң айткан сөздү өзүң угуп атасыңбы? Бул сөз өзүңө гана тийиштүү. Биз айтканда бирөөдү оңдош максат эмес урматтуу тууган. Албетте Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтты: "Ва заккир фа инна зикра танфаул муъминин." Эскертүү момундарга пайда берет деди. Ошондуктан гана эскертип жатабыз урматтуу тууган. Анан айтып кете турган нерсе, бул табигаттын кубулушу эмес. Жердин титирөөсү, жамгыр, карлардын жауышы, аба ырайынын алмашуусу бул табигаттын кубулушу эмес. Урматтуу менин мусулман бир тууганым, бул Аллахтын өкүмү. Жети кабат асман, жети кабат жер, бардыгы Аллага таандык. Аллахтын өкүмү өкүм, Аллахтын чечими чечим. Алла кандай каалаган болсо дал ошондой болот. Ошондуктан бул Аллахтын келген сыноосу, Аллахтан келген сыноо. Аллах Кур'анда айтты, дагы айтам, "Ома я'ламу жунуда роббика иллаху", сенин Роббуңдун аскерини Алла өзү гана билет. Кааласа жерди кыймылдатып коет. Кааласа шамалды көбүрөөк чыгарып коет. Кааласа асмандын эшигинен бир аз көбүрөөк ачып коет, ааламды суу каптайт. Кааласа жердин эшигин ачып коет. Кааласа курт жөнөтөт, кааласа кумурска жөнөтөт, кааласа чегиртке жөнөтөт, кааласа чиркей жөнөтөт, кааласа шамал жөнөтөт. Бул Алланын каалоосу. Кааласа көзгө көрүнбөгөндөй эле өткөндөгү коронавирус дегендей эле ооруду жөнөтөт. Урматтуу тууган, бул Аллах Тааланын аскери, Аллах Тааланын сыноосу. Ошондон бардыгыбыз Аллага кайрылабыз. Аллах Тааладан сурайбыз, аманчылык, тынчылык, бейпилчиликти бардыгыны Аллахтан сурайбыз. Эгер келип кала турган болсо, оор күндөр, кайгылар келип кала турган болсо, Аллахтан деп билебиз, өзүбүз тооба кылабыз, кечирим сурайбыз. Менин күнөм деп күнөөнү өзүбүздүн мойнубузга алабыз. Кандайын Юнус алейхиссалам балыктын ичиге түшүп калган учурда не деди? "Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ-залимин." Ла илаха илля анта, я Аллахым, сенден башка сыйынууга татыктуу зат жок дейт. Субханака, сен эми бардык айыптардан тазасың. Инни кунту миназ-залимин, мана мен залым кылуучулардан болдум. Мана мен өзүм күнөө кылуучулардан болдум деди. Аллах Таала ошондой караңгылыктан, деңиздин караңгылыгы, астындагы балыктын ичиндеги караңгылыгы урматтуу тууган, ошо 3 караңгылыктан Аллах Субхана Таала кайрадан чыгарып койду. Куранда муну ачык айтты. Бул не деген сөз? Силер үлгү алгыла. Кандай караңгы каптап келген болсо дагы, фитна оор күндөр келген болсо, анда күнөөнү өзүңдүн мойнуңа алгын. Аллах Субхана Таала бардыгдан чыгарып коючу Аллах Таала. Эми урматтуу тууган, акыйкатта жалпы бүгүн Кыргызстан боюнча муфтияттын я Аллах буйругу келген. Ал келбесе деле урматтуу тууган, ушул убакка чейин бизде кандай кайгы капалар болгон болсо, Түркия биринчи колуну сунуп жардам берген. Биз өзгөчө Кыргызстан эли эч качан андай жакшылыктарды унуткан эмеспиз, унутпайбыз дагы. Колубуздан келген жардамды берип келгенбиз, биз дагы бере беребиз. Ооба урматтуу тууган, бүгүн айтышы боюнча 17 миллион жашаган адам шаар жок болуп кетти деп айтып атат. Биз Кыргызстан жалпы 7 миллион элебиз.
Эки эсе, ооба, бул жактан көрүп атабыз, бирок акыйкат андай эмес да, урматтуу тууган. Деги эле Баткенде болгондо даңдуң десе эле канча айтабыз, бирок акыйкат андан дагы башкарак го. Андан дагы коркунучтуураак го, урматтуу тууган. Бул жакта дагы дал ошондой болуп атат, урматтуу тууган. Чынында эле президентибизге дагы рахмат айтышыбыз керек. Эң биринчи эле жардамды жөнөттү, куткаруучуларды жөнөттү, урматтуу тууган. Аны көрүп ал жердеги бир туугандар ушунчалык муктаж, көзү жалдырап турат. Муктаж болуп турат, урматтуу тууган. Ооба, татыбайт, эч нерсеге татыбайт. Жаңы берсең деле татыбайт. Мына үй сеники, кайгырба десең деле татыбайт. Анткени бүгүн анын башында кара булут каптап, өтө оор күн келип турган учуру. Андыктан, урматтуу бир туугандар, сафтардан бир адамдан турайын дагы, колубуздан келген жардамды чыгарып берейли. Макул, колубуздан келген. Анан бул жерден иншалла 4 адамды тандайбыз. Бет азанчыбыз бар, булар бар. Не кылат? Барып туруп муфтиятка ушунча акча болду деп туруп, бизден Хайыл Хижра мечитинин жамаатынан Түркиядагы мусулман бир туугандарыбызга колубуздан келген жардам деп туруп беребиз. Татыбайт, бирок канса дагы тама-тама көл болот дейт, урматтуу тууган. Көптү күрсө көл болот дегендей, бардыгыз колубуздан келишинде чыгарып беребиз. Иншалла муну Аллах Тааланын жолуна деп эсептейбиз. Аллах Таала сиздерден ыраазы болсун. Сырттагылар дагы, урматтуу туугандар, бир адам чыгып туруп не кылсын, топтой койсун, алып келип бул жерге төгүп берсин. Иншалла бизден 4 адамды дайындайбыз, эсептеп туруп муфтиятка, казиятка өткөрүп берсин. Ошол тараптан Түркия элине жеткириштердин аракетин кылабыз. Ескертип кете турган нерсе, урматтуу тууган, кээ-бир инсандар бар, ушундайдан дагы пайдаланып калайын. Кээ-бир инсандар бар, ушунан дагы байып калайын деген. Кээ-бир инсандар бар, ушунан дагы алып калайын деген. Жок, урматтуу тууган, эч качан оңолбойсуң. Тооба кыл, шүгүр кыл. Алла берген нерсеге шүгүр кылгын, урматтуу тууган. Бул нерседен алып калышлык, мындай нерседен пайдаланып калышлык, бул мусулмандын сыфаты эмес. Мусулмандын сыфаты эмес. Ошондон, урматтуу менин мусулман туугандарым, Аллах Таала берген нерсеңиздерди толугу менен кабыл кылсын. Аллах Таала эселентип берсин. Аллах Таала берем деген уадасында бекем туручу зат. Ва ахири дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin. İlahi amin. Ya Rabbi, айтылган сөздөргө амал кылышка толук жардам бергин. Ya Allah'ım, elibizge, jeribizge, mamleketibizge tınçlık, ıntımак, dostluk, birimlik bergin. Ya Allah'ım, asmandan kelgen, jerden çıkan apatlardan mu'min musulmandardı Allah özüň saktagın. Ya Allah'ım, uşul Türkiye, jana Siriyada şahit bolgan bir tuğandarыбыздын жайыны jannatan kılıp, pendечилик kılıp, bilip bilbey kılgan künnelerin bardığını Allah özüň keçirgin. Ya Allah'ım, artında kalgan oğul kızları bir tuğandarını, ya Allah'ım, yüreklerine, ya Allah'ım, özüň tınçlık salıp, yüreklerine beypilçilik salıp, bul Allah'tan kelgen sınao dep bekem sabır kılıp, özüne işenip, ibadat kılıp ötüşlerini nasip kılgan. Bir rahmet gör.